адам жан дүйнө маданиятын өнүктүрүүнү кайсы учурдан башташ керек? Эмнеден башташ керек? Кантип өнүктүрүш керек? Баягы биз айтат го, 7-синде кандай болсо 70-синде ошондой деп туруп, бул төрөлгөндө эле башталыш керек. Анткени бала төрөлгөндө уже көп нерсени билип төрөлгөн болот апасынын курсагында. Андан төрөлгөндө эле башталыш керек. Ошол 7 жашына чейин, же 6-7 жашына чейин баланын баягы подсознание деп коебуз голду. Ошонусу түпкү аң сезими ачык болот дагы, апасы же сырттагы бирөөлөр эмне айтса түз эле кирип калат. Көргөн нерсенин баарыгын сактап коет дагы, ошону 70ке чейин кармап жүрөт. Ошол убакта киргизген жакшы сөздөр, жакшы каалоолор балага ошону түз эле сиңип калат. Эгер ошол убакта жаман нерсе кирип калса, анда алда эле калып калат. Мисалы ата энеси сен кыла албайсың деп урушуп калса, бала кыла албайм деп өсүп калат да. Чоң кишилерге кыла албайсың десек, аны критика катары алып, аны сразу мен ушундай экенмин деп айтпайт да. Ошого ата эненин баштагы жаш балдарынан башташ керек буну. Ошо мен айтмакмын, ошо 7 жашынан башташ керек. Анткени биздин тренингге 70тен өткөн апалар да келип атат да. Значит, баарына ушул нерсе керек да, жан дүйнөсүнө. Эмнеден башташ керек ошо? Башталышы мындай. Бизде бул жөнөкөй мектеп, университет, садиктерде жок нерсе да. Ошого үйдөн баштайсыз. Отургандан, мисалчы, ата энеге жөнөкөй нерселерден. Жөнөкөй нерсе, мисалы адам баласы жөнөкөй нерседе мастер болсо, бул аябай күчтүү адам болот да. Эгер адам баласы жөнөкөй нерседе мастер болбосо, анда бул нерсе мындай кыйын болуп калат да. Үйдөн башташ керек дегенде, үйүнө келди, мисалчы, салам бергенди билиш керек. Үйүнө келди, ата энеси салам бергенди билиш керек, мындай жылмайганды билиш керек, анан бири-бирин түшүнө билиш керек, анан бири-бирине мисалы жумушка баратса, жакшы сөз айтканды билиш керек. Ушул жөнөкөй деп атабыз го, биз бирок буну кантип өттүк, жөн эле эме кылдык да, баягы ушинтип эл катары ата эне чоң атабыздан көрүлүп өстүк да. Бул жерде мисалы жаш балдарды кантип түшүнүш керек. Ошол сыяктуу. Эмнеден дегенде, мына сиз менен келдим, саламдаштым, мисалы, тамак жегенде өзгө жакшы тамак жасаш керек, мисалчы. Элге жакшы, өзүмө боло берет дебеш керек. Ошо өзүңдү сыйлоодон баштайт. Өзүн сыйлоодон баштайт, анан кыскача айтканда өзүн өзү конок болсо бүттү. Жанагы эле суроомду улагым келип атат, кесиптеш Максат агабызгачы. Өзүн өзү өнүктүргүсү келгендер, жашоосун өзгөрткүсү келгендер көп бизге көбүрөөк ушул суроо менен кайрылат деп эдиңизби? Ооба. Сиздер кандай сунуштарды айтасыздар, кандай жоопторду бересиздер? Кантип өзгөртсө болот? Ошол эле сиз өзүңүздүн эфириңизден айткан маалыматтарды биз радио аркылуу да элге жеткиргибиз келет да. Деги эле биз изилдедик. Изилдегенде бизде баягында ушундай кандай десем, коучинг, мектеп, университеттер окутулган үчүн элдер мындай билгенин кылат дегенде, өзүнүн эмнесин жакшы билсе ошондой. Биз ошондой изилдөө менен жыйынтыкка келдик, адам баласы 4 тармакта өнүгүш керек экен. Бириси жеке өнүгүү, экинчиси үй бүлөлүк бакыт, үчүнчүсү иш же бизнес, анан төртүнчүсү коомдогу орду. Эгер ушунун төртөөнү тең параллельно алып кетпесе, бир жагынан аксап калат экен да. Анан биз көбүнчө акча таап бай болсом ушундай болду деп. Жок, акча тапканыңыз менен үй бүлөңүз менен да өнүктүрбөсөңүз анда проблема. Бизге кардарлар келет. Ошол өзү миллионер жигит, мисалы, бир үй бүлөсүнө ушунча жамандык болгон үчүн, мындай үй бүлө уруш талаш болгон үчүн, ал ошо миллион доллар көрбөй калат да. Биз баарыбыз өтөн, мен биринчи өзүм даже көп акча табардан мурда биринчи үй бүлөмдөн баштагам да. Ошого айтмак элем, үй бүлөлүк бакыт бул акчага байланыштуу эмес. Аны отдельно тренинг кылыш керек, отдельно үйрөнүш керек. Келинчегине гүл алып келгенди билиш керек, балдарды кучактаганды билиш керек. Балдар менен мисалы сүйлөшүп атканда отуруп көз эмеси тең убакта сүйлөшүш керек. Мындай нерсени балким ата энебиз билген эмес, булар психолог эмес да, ата энебиз. Ошого жашоого машыгууларда бул мындай көп маанилүү нерсени кыска убакта үйрөнүп аласыз. Аны университетте 5 жыл окусаңыз да ал жерде келбейт. Ошого сөзсүз мындай 4 тармакты өнүгүңүз, жеке өнүгүү, үй бүлөлүк бакыт, иш жана коомдогу ордуңузду алып кетишиңиз. Адамда негизи баягы тарбия, анан кандан өткөн, менталитетке байланган, ошентип калыптанып калган нерселер болот да, мүнөздөр, бир түшүнүктөрчү. Ошолорду негизи өзгөртүүгө мүмкүнбү? Ал албетте мүмкүн. Мындай караңыздар. Биз азыр жашыбыз мисалы меники 40-ка чыгып калды, же 60-ка чыккандар эле болот да. Бул мындай биологический жашыбыз өскөн, бирок биздин сезимдерибиз кичине болуп калган. Же сезимдерибиз майып болуп калган. Биз айтабыз мындай, майып деген киши мүмкүнчүлүгү чектелген физикалык жактан болуп атпайбы? Көбүнчөбүздө ошол сезимдерибиз майып болуп өскөн. Мындай эч биз сезимдерибиз көр же мындай чолок деп коебуз го. Ошондой ичибиз ушундай болуп калган. Бул сөзсүз өзгөрөт. Анткени 70тен ашкан апада келди дагы биздин өзгөчө бир техникабыз эс ачкыч дегенчи. Бул могу подсознаниеден оңой эле негатив чыгаруу сыяктуучу. Ошол апа келип үйрөндү, анан кандай болду десем, мен уже неберелеримди урушпай калдым дейт да. Бул деген сөз аябай бүт адамга өзгөрүү аябай чоң. И адам ичи өзгөргөндө уже дүйнөсү абдан башкача болуп калат да. Азыркы
биздин ошо окуучуларыбыз үй бүлөсүндө аябай башкача сезимдер жашап атышат, мындай өзүнчө эле эйфорияга чыгып жаңы нерсе өйрөнүп уже мындай кылса болот турбайбы дегенчи майда нерселерден бакыт сезип мындай бизде техника бар да, байкаганга бакыт көрүнөт дегендейчи. Эгер адам байкабаса, баамдабаса, ал бакытты сезбейт. Бакыт сознанияда, ошон үчүн байкаш керек да, байкап өтүш керек. Ошого айтмакмын, азыр биз эки дүйнө жашоого машыгуу борбору ачтык, Жалал атта эмебиз бар, Бишкекте ачып атабыз. Ал жерде эки дүйнөнүн аты, мисалы бул дүйнө тиги дүйнө деп биздин билген ошо. Андан сырткары ички дүйнө, сырткы дүйнө. Эки жуба үйлөнгөндө башка дүйнө да, аял киши, эркек киши болсо, андан эле сырткары баланын дүйнөсү, апанын дүйнөсү. Ушундай да бул дүйнөдө аябай көп эки дүйнөлөр чогуу болгондо кагылыштар болот да, көпчө күндүзү кеч эме болуп атпайбы, кечинде болуп атпайбы. Ошол сыяктуу ошол жашоого машыгуу борбордо бул жерде башкача нерселер үйрөтүлөт. Ал деген сөз баягы дипломуңуз барбы, англисче билесизби, там акчаңыз барбы эмес, ал жерде жашоону толук карайсыз, 4 тармактуу карайсыз. Ал жерге мындай келип үйүңүздө отурганда эле кылып, ушул үйдө могул жерде кантип отуруш керек, баланын мисалы оюнчуктар кайсы жерде туруш керек, жолдош кийин кантип тосуп алса дагы ийгиликтүү болот, же жолдош эмне алып келиш керек үйүнө, ушундай жөнөкөй биздин жөнөкөй жашоо болуп атат. Ошонун ичин өзгөрткөндө чыныгы мисалы университетибиз үйдүн ичи болот да, анткени ал жакта көп убакыт коротобуз. Үй бүлөдө ар ким өз милдетин туура аткаруу. Сиздердин ошо башка азыр эми коучтар көп, сиздердин бир башкалардан айырмаланган ыкмаңыздар катары эс ачкыч ыкмасын көбүрөөк айтасыздар. Ушул боюнча бир түшүндүрмө берип кетсеңиздер. Угармандарга дагы. Эс ачкыч техникасы бул адамдын жашоосунун 95%-ын подсознаниясы контролдойт да. То есть биз күнүмдүк жашоодо 24 сааттын ичинде 5 эле пайыз акылды колдонобуз. Акылды колдонуп, китеп окуганда, сүйлөшкөндө, тренингге катышканда, мына баарлашканда, ушул сыяктуу чечим чыгарганда, ушул сыяктуу нерселерди сознанияны колдонобуз. Анан автоматтык түрдө кылган нерселерибиз бар. Бул 95%. Сознанияны күнүмдүк саатта 80 мүнөттөй колдонот экенбиз эсептесек. Эми автоматтык түрдө кылган нерселер, бул 7 жашка чейин подсознание ачык болуп атпайбы? Ушул кезде аябай бизде детский травмалар ошол жерден калат да, мындайча айтканда. Биз жакшы ата-энелер жакшылык кылып эле мындай коркутуп башка кылып койгон, бирок туура ниет менен, бирок кылган иши ката кылып калган да, билбегендиктен. Бул жерде алардын деле күнөөлөштүн кереги жок. Болгону ошол подсознаниеде коркуп калган же азыр бүгүнкү кезде адамда эмоция күчтүү жерлер подсознанияга кирип калат. Артыңызды кылчайып караганыңызда жалаң эмоция бар жерлер эсиңизде бар. Аябай сүйүнгөн, аябай капаланган, ачууланган, таң калган, шок болгон ушул учурлар эсиңизде бар да. Ошонун эле бир жума арысы берисин эстесеңиз эстей албайсыз. Ушул сыяктуу. Эми подсознание ушунчалык күчтүү нерсе, бул автоматтык түрдө кези келгенде ошол программалар иштейт да. Автоматтык түрдө ушунчалык жини келип кетет, баласын сабап салат. Анан ичине эмоция түшкөндөн кийин караса, дагы өзү ката кылган болуп калат. Ката кылган болуп, апа өзү ыйлайт кайра, уруп алган. Ушул сыяктуу нерсе. Ошол подсознаниядан эс ачкыч ушул негативдүү эмоцияларды чыгаруунун техникасы. Белгилүү бир практикалык жерлери бар. Аны аткаргандан кийин кыска убакытта же совсем удалить этилип эстей албай калат, же ал эстеп тура бересиң, бирок эмоциясы жок. То есть мурда ачууланган нерсеге ачууланбай каласың, капа болгон, аябай абидасы бар, капа болгон немелер бар. Учурларга капа болбой калат. Капа болбой калат. Баягы коркуп калган нерселерден коркпой калат, ушул сыяктуу аябай көп эмеси бар, жыйынтыктары бар. Күчтүү, оңой техника, жөнөкөй техника, бирок аябай мощный техника. Жакшы. Негизи азыр кайда карабайлы өзүн өзү издеген адамдар, менин бул жашоого келгендеги миссиям эмне деген суроонун үстүндө аракет кылган адамдарда, анан ушул өз багытын эртерээк табуу үчүн кандай кылыш керек? Адамга 7 жаш жана 14 жаш арасы бизде призвание дейт го, жашоодон эмне рахат алат, мисалы бир кесиби болот. Ошолор уже калыптанат 7 жаштан 14 жашына чейин. Ошол убакта өтө маанилүү жашоо болот да, ошол жакта ата-энеси ага поддержка кылыш керек. Эмнеге дегенде, жаш балага 12 жашына келгенде баягы сознательный, баягы чечим чыгаруу механизми келет экен да. Мындай айтканда Кудай тараптан берилет экен. Ага чейин балада жок дагы чечим чыгара албайт да, атасынан апасынан сурай берет да, апа суу ичейм деп, суу буякта столдун үстүндө турса деле суу ичейм деп сурай береби жаш балдар, ал ошондой аны сөзсүз айтышыңыз керек, суу ич балам, жат балам, тур балам. Ошого мындай айтканда табият, Кудай ошондой баланы ушинтип атайын даярдап койгон, ата-энесине кыйынчылык эмес да. Баласы утур сурап тура, сиз айтканыңызды кылып атат. Значит, жакшы тарбия бере аласыз. 12 жашка келгенден кийин бала уже чоңойду.
баланы муну кыл тыйын кыл дебейбиз. Ал биринчи жолу өзү чечим чыгарып ошондой кылып атат. Биз эми ошону күчтөндүрүшүбүз керек да. Айтканын угуп, пикирин угуп. Мен айтмакмын, 12 жаштан өткөн балага уже ал чоң кишидей мамиле кылыңыздар. Пикирин кадимкидей эле сураңыздар ошол сыяктуу. Анан кантип табуу дегенде, жанагы айткандай, значит 12-14 жаштан өтсө балага билинди. Биринчи караңыздар, мындай хоббиңиздер болуп, бир нерсе кызыгасыз го, оюн сыяктуу бирденке. Мындай айтканда саат тез өтүп кетсе, бат өтүп кетсе, саатты байкабасаңыз, анда ал нерсе сизге жаккан болот. Отуруп эле саатты карай берсеңиз, качан бүтөт же качан ал деген сиздики эмес болушу мүмкүн да. Ошого өзүңүздүн жаккан, мисалы жаш баланын оюндарына карайсыз да. Бир бала оюнчукту жакшы көрүп эме кылса, ал киши мисалы ошентип чоңоюп ошондо самолетту жакшы көрө экен, оюнчук катары чоңойгондо авиакомпаниялар болот экен. Сервисный компаниянын 35 жаштагы ушунча компаниялар курган жигит айтат экен да, америкалык бирөөсү, мен эч эле иштебептирмин го дейт, ойноп эле жүрөт экенмин дегенчи. Оюн менен жумуш бул бир эле нерсе. Балага оюн бул жумуш. Аны ойноп атасың деп ойлобоңуздар, ал жумуш кылып атат, ал иштеп атат, ал келечегин куруп атат. Канчалык көп оюнчук болсо, ошончолук инструмент көп, аспап көп, ошончолук акылдуу болот. Сиз айтсаңыз, саатты карасам, бизге бөлүнгөн убакыт аяктап калыптыр, демек кантип өтүп кеткенин байкабай калдык, демек бул маектешүү бизге жагып атат деген ойдобуз. Анан Максат ага, сиз мына Кытайда иштеп жүрөсүздөр, партнер болуп иштерди алып барып атасыздар. Анан бир канча жылдан беричи үй бүлөлүк багытта биздин элдин кандай баандагы элдик салтка болуп калабы, сиңип калган же өзүбүздүн кыргыз экенибизге таандык болгон кандай баалуулуктарды ал жакта салыштырып байкай алдыңыз? Кыскачараак жооп берсеңиз мүмкүн болсо. Биздин баалуулуктар кандай десем, ак көңүлдүү, аябай жакшы эмелери. Бир эле биздин эмебиз өзүбүздү сүйгөндө бир аз аксап калатабыз. Өзүбүздү сөзсүз сүйүш керек. Өзүң сүйгөн эгоист деп айтышат. Жок, эгоист деген мага жакшы, сага жаман деген сөз. Өзүн сүйгөн мага жакшы, сага да жакшы. Ошого өзүбүзгө конок сыяктуу тамак жесек, дайыма конокко ите келе беребиз да. Ошондо чыныгы сүйүү болот дагы, ошол чыныгы сүйүүнү жоготсак абдан жакшы. Биздин аябай чоң баалуулугубуз бул мындай адамдарга көңүлүбүз ачык болгон, ачыктык, мындай бир көп кызганыч болуп же көп көрө албастык, мындайлар көп деле эме эмес да. Болушу мүмкүн, бирок мындай ешкандай жайдары дейбиз, кандай жөнөкөйлүк дейбиз, бул жагынан мен аябай таң калдым. Анткени башка бир улуттарда балким бул нерседе көп эме болбошу мүмкүн да. Ошол жагынан биздин кыргыз элинин аябай жакшы жагы бар ошол жерде. Мен сыртта канча жылдан бери жашайм, мага аябай жагат, дүйнөнү таануу жагат. Биздин ошо сырттагы кыргыз эли Кыргызстандын маркетингине иштеп атат. Ар ким өзү жакшы болуп, успешный болгондо, ийгиликтүү болгондо, чет өлкөдөгү элдер бизди, Кыргызстанды биз аркылуу таанып атат. Жакшы. Демек, мына ушул кыргызстандыктарга дагы четке чыгып, Кыргызстанды таанытууга салым кошууга чакырасыз. Албетте. Сизден дагы сунуш кабыл элек. Өнүгүү бул бакыт. Адам өнүккөн сайын сөзсүз бактылуу болот. Өнүгүүнүн эрте кечи жок. Сиз качан өнүгүүнү түшүнгөн болсоңуз, 70 жаштабы, 50 жаштабы айырмасы жок. Ошол жаштан баштап өнүгө бересиз. Бул ошол жаштан баштап салым кошо бересиз деген сөз. Сөзсүз өнүгүңүздөр. Баарыңыздарга ийгилик, бакыт.